Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. İmam Muslim özünün sahihinde rivayet kılgan Abdullah ibn Mas'ud деген sahaba kabarlaydı. Ал айтат, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem şunu aytıp жүрчеле дейт. Айтқан эле десе бир жолу уккан болот. Ал эми айтып жүрчеле десе жашоосунда көп айтканын Абдулла ибн Мас'ud деген сахаба угуп жүргөн. Бул дуада Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa Allah'ım men senden suranam hidayatты, taqwalыкты, жана пакизалыкты, афаф, wal ghina, жана токтукту, канеттүүлүктү, же байлыкты деген маанини берет. Бул дуада улуу маанилер, эң зарыл нерселер камтылган. Ошол нерсенин менен Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Аллах Тааламдан ар бир абалында суранып жүргөн. Имам Навави Азкар деген китебинде жакшы көрүлгөн амал болуп саналат. Ар бир учурда ушул дуаны айтып жүрүшүбүз керек. Ал эми биринчисинде хидаятты сурады Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem. Бул хидаятта адам баласынын бул дүйнөдө жана дининдеги өзүнө пайда болгон нерселер камтылган. Дүйнөсү жана дини. Ал эми таквалыкта болсо адам үчүн Аллах ачуулана турган же Аллахтын каары жай турган нерселерден алыс болуу. Мейли ал ширк болсун, күнөөлөр болсун, же жаман адеп ахлактар болсун. Таквалык менен ушундай нерселерден алыс болот. Оолак болуу, алыс болуу деген билдирет тилдик мааниси. Үчүнчүсү вал афаф, пакизалык деген сөз. Аллах Таалам адал кылбаган жана уруксат бербеген нерселерден алыс болуу деген билдирет. Ал эми гына деп 4-сүндө Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem суранган нерсе адамдагы болгон каниеттүүлүк. Аллах Таалам бөлүп берген рызкыга ыраазы болуп, каниет кылып, напсисинин токтугу деген. Суктугу эмес. Эгерде ушул 4 нерсе болсо, хидаят, таквалык, жана пакизалык, каниеттүүлүк, токтулук. Ал адамга бул дүйнө жана акыреттеги жакшылык, бактылык берилиптир деп алымдар айтып келет. Имам Навави рахимахулла ушул дуага түшүндүрмө берип, ошол эле афаф, пакизалык эмне дегенде бул Аллах Таалам уруксат бербеген нерселерден олак болуу. Ал эми токтук, каниеттүүлүк дегенде бул адамдын пейили, напсиси сугалактыктан алыс болуп, адамдардын колунан байлыгына, мүлкүнө, колундагы акчасына назар салып көз артпагандыгы, алардан эч нерсени үмүт кылбагандыгы. Шейх Абдурахман ас-Саъди рахимахулла ушул дуага түшүндүрмө берип мындай дейт. Чындыгында бул дуада бардык пайдалуу нерселер камтылган. Бул дүйнөнүн жакшылыгы, диндеги жакшылык, дүйнөдөгү жакшылыктын баары камтылган. Хидаят, пайдалуу илим, таквалык, жакшы солих амал, Аллах Таалам тыйган нерселерден тыйылуу, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'дин жолун жолдоо. Ушул жол менен адам баласы динин оңдойт, жашоосун оңдойт. Пайдалуу илимдерге, жакшылыкка умтулат. Түшүнүп билүү менен Аллах буйруган, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem буйруган буйруктарды аткарат. Себеби дегенде бул дуанын башында таквалык айтылып атат. Ошондой эле токчулук, канча адам баягы кыргызда айтып коет, сагызган сактык эмес, суктуган өлөт. Адам баласы дагы бул жашоодо бирден бир бузулуп, акыретке болгон, Аллахка болгон жолунан адашып кетүүнүн себеби ошо дүйнөгө болгон тойбостугу. Тойбостук келгенде алга тамак адал жол менен келеби, арам жол менен келеби, ага баш бакпай, маани бербей калат. Жана ошондой эле Аллах жаратып койгон адамдарга кор болуп, ошолорго жүрөгүн байлап алуу кандай боло өзү кордук дейт. Аллахка жүрөгүн байлабастан адамдардын колуна, адамдарга жүрөгүн байлап алуу бактылык эле эмес, бул кордук. Аллах насип эткен рызкыга каниет кылып, себептерин аткарып, жүрөгүн Аллахка байлап, адамдардын колуна эмес. Анда бул адам жашоосунда токтук, тынчтык, саламаттык, каниеттүүлүк, тынчтыкты тапмак эле дейт. Мына ушул сөздөр бардыгы Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem дуасында 4 сөзгө байлап койду. Аллахумма инни ас'алука худа ват тука вал афаф вал гина. Мына ушул нерселерди билип түшүнгөндөн кийин, эгер ал адамга хидаят, таквалык, афаф, гина болсо, ал бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна жетип, талап максатыны орундалып, ар кандай коркунучтардан оолак болот эле деп Шейх Саади сөзүн бүтүрдү. Ал эми таквалык деген эмне десе, бул солих амал. Таквалык деп укканда билиңиздер. Илим өзү эле жардам бербейт.
билип калган нерсе менен эле токтолуп калбайт. Ошол билген нерсеге амал кылуу таквалык. Мына азыр пайгамбар алейхи вассаламдын дуасын уктук. Ушул 4 нерсе, кыска нерсени жашоосунда көп суранган экен Аллах Тааламдан. Ар бир абалында айткан экен десе, жаттоо дагы амал. Угуп коюп унутуп калсак, анда эмне пайда берет муну? Ушуну жаттап, практика кылып айтуу бул солих амал. Буйругун аткаруу, тыйгандан тыйылуу бул дагы солих амал. Ошондой эле солих амалга Аллах тыйган нерселерди таштоо, бул менен адамдын дини түздөлөт, жүрөгү түздөлөт, жана токтук менен адам бай болот, жүрөгү ток болот, пейили кенен болот, көкүрөгү кенен болуп, жүрөгүндө тынчтык орнойт дейт. Бул дүйнөдө байлардай болуп жашалбаса дагы бүкү-түкү болуп, сарсанага түшүп антпейт. Ошон үчүн канча деген асарларда келет. Фалейсал гина ан касратыл арат. Байлык деген бул бая көп нерсенин топтолуп калгандыгы эмес. Чыныгы байлык бул жүрөктүн байлыгы. Каниеттүүлүк орносо, Аллах насип эткен рызкыга каниет кылуу, Аллах жазып берип койгон тагдырга ыраазы болуу. Мына ушул нерсе менен адам бактылуулукту, тынчтыкты сезе алат. Кандай нерсеге адам жетсе дагы жүрөгү тынч болбосо, ал бактылуулук сезе албайт. Ошондой эле Шейх Ибн Усаймин рахимахуллах ушул дуага түшүндүрмө берип, "О Аллахым, сенден хидаят, таквалык жана афаф жана токтук сурайм" дегенде мындай дейт. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хидаятты сурады Аллах Тааламдан. Чындыгында хидаят деген бул илим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы башкалардай эле илимге муктаж. Себеби Аллах Таалам Тоха сүрөсүнүн 114-аятында айтты пайгамбарга: "Эй Мухаммад, айткын, менин илимиме илим кошкун" дейт. Ниса сүрөсүнүн 113-аятында: "Ва алламака ма лам такун та'лам ва кана фадлуллахи алейка азима". Аллах Таалам сен билбеген нерсени сага үйрөттү. Чындыгында Аллах Тааламдын сага жакшылыгы чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы илимге муктаж. Илим айтылган жерде хидаят бар, хидаят айтылган жерде илим бар. Эгерде хидаят өзү айтылса, ал жерде илим жана тавфик бар. Илим билүү менен анан ошол акыйкатты аткарууда тавфик Аллах Тааламдан болгон ийгилик. Эгер тавфик менен акыйкат бир айтыла турган болсо, ал дагы илим болуп саналат. Элестетиңиздер, эми дуа кылып атканда, биринчи эле таквалык сурап атканда, Аллахтан суранып атканда, таквалык дегенде ийгилик сурап атам, хидаят сурап атам, илим сурап атам деген түшүнүк болсун. Биринчиде худа дебеби? Ошону эстеп калыңыздар. Худа деп сурап атканда, хидаят сурап атам Аллах Тааламдан, илим сурап атам. Ушул билген акыйкатыма тетири амал кылбайын. Буйрук келди аткарайын, тыйы келди тыйлайын, билгениме амал кылайын. Аллахым, мени билип туруп жөөттөрдөй кылып адаштырба. Билбей туруп амал кылып кандай христиандардай кылба. Билип туруп амал кылып карыңа калтырба. Дилимге кош көңүл кылып мени кайдыгер кылып салба деген нерселер камтылат хидаятта. Ал эми экинчисинде таква деп суранганда, бул эмне? Таква, жаңа айттык, Аллах Таалам адам баласына таквалыкты берсе, бардык жакшылыкты колго алган болот. Себеби эгер адам өзүнө эле таянып, Аллах Тааламдан сактоону, ага жалынып жалбарууну эмес, өзүнө гана таянса анда адам куруп жок болот. Таквалык жол менен Аллах Тааламдан сактоону сурануу менен адам түз жолдо жүрөт. Өзү түз жолдо жүрө албайт. Ал эми гына, токчулук дегенде Аллахтан башка эч бир махлукатка кылчактап көз салып, жүрөк менен таянып, же алардагы бир мүмкүнчүлүк байлыктарга муктаж болуп жүрөктү оодарып салбоо. Эч бир адамга өзүн кор тутуп, байкуш тутуп корполбоо. Эгер Аллах Таалам тавфик берсе адамга, адамдардан эч нерсени үмүт кылбаса, жүрөгү ток болсо, Аллах жазып берген нерсеге каниет кылган болсо, ал напсизи ток болот дагы эч убакта адамдарга кор болбойт. Аллах Тааламдан гана ибадат кылып, Аллах Тааламдан гана суранат. Ошон үчүн биз дуада пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип, кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суранган, ошол нерсеге бекем болушубуз керек. Аллах Тааламдан өзү сурап атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү сурап атат каниеттүүлүктү, байлыкты, токтучулукту. Анан бүгүнкү күндө дагы адашкандар туугандар эскертип кетүүчү нерсе, кээ бир адамдар пайгамбарлардын же пайгамбардын кабырына барып сурап, же башка бир оулиялардын, мазарларга барып, ошол жерден бир жакшылык сурагандар бар. Ушунун баардыгы адашкан жол. Эгерде бул да кайсы бир деңгээлде адам кордук тирүүсүндө адамдан сурап
кор болгондой эле өлүп калса да аларга барып сурап андан да өткөн кордук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Аллах Тааламдан сурап атат. Аллахым мага токчулук бер, байлык бер, каниеттүүлүк бер, адамдардын колуна үмүт кылдырып койбо, кор кылып койбо ошолордон. Жалгыз өзүңө гана муктаж кыл, адамдарга мени муктаж кылба деп суранат. Бул деген сөз эмнени билдирет? Пайгамбардын колунда эч кандай пайда да, зыян да бере албайт. Бардык зыян пайдалардын бардыгы Аллахтын колунда. Эч кандай пайгамбардын колунда болбогондон кийин каяктагы аулиялар, сахабалар пайгамбардын колунда болбогондон кийин анан каяктагы солихтер же аулиялардын колунда болсун. Жакшылык, жамандыктардын бардыгы Аллахтын колунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөттү Аллахка сыйынууну. Аллахка сыйынгандай эле эмнеге Аллахтан суранбайбыз? Өзү Аллахтан суранып атат го пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына Куранда Анам сүрөсү 50-аятында айтат: "Кул ла акулу лакум инди хазаинуллахи ва ла а'ламул гайба ва ла акулу лакум инни малак." Эй Мухаммад, сен айткын, менде эч кандай казыналар жок, андай гайыпты да мен билбейм. Мен силерге мен периштемин деп да айтпаймын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты атат. Араф сүрөсүнүн 188-аятында: "Кул ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра илля ма ша Аллах." Айткын, мен пайдага дагы, зыянга да ээлик кыла албайм. Аллах каалаган нерсе гана болот деп атат. Канча ушундай Жин сүрөсүндө 21-22-аятында да айткын, мен пайданы да, зыянды да ээлик кыла албайм. Мени кул инни ла южирани миналлахи ахадун. Мен эч ким сактай албайт Аллахтан башка. Аллахтан башка жака мен баш пайнек таба албайм, жол таба албайм деп ушундай аяттар, чакырыктар аябай көп. Ал эми тилекке каршы канча деген адамдар жер бетинде мына ушул эле нематты эстеңиз туугандар. Канча адамдар Исага сыйынып жүрөт, канча адамдар арбактарга сыйынып жүрөт, канча адамдар мазарларга сыйынып жүрөт, канча деген адамдар айбандарга сыйынып жүрөт. Мына Куранда болбосо канча жеринде ачык айтып коюп атат. Мусулманмын деп намаз окуп жүргөн жерлерде ар кандай кудуктарга, бир ыйык жерлерге де барып үмүт кылып жүрөт. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге көргөзүп берди кимден сураныш керек. Мына 4 сөзгө бардыгын батырып атат жашоодо. Бай болом дейсизби? Дуа кылыңыз Аллах Тааламдан. Ток болом дейсизби? Дуа кылыңыз Аллах Тааламдан. Таква болом дейсизби? Дуа кылыңыз Аллах Тааламдан. Хидаятта болом дейсизби? Дуа кылыңыз Аллах Тааламдан. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-тука вал афа вал гина. Жүрөгүм ток болсун, пейилим кенен болсун, көкүрөгүм чоң болсун, эч кандай кыжалат болбойын, бүкүтүк болбойын, сарсанага батпайын дейсизби? Жаттаңыз ушу дуаны. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда ушул дуаны кандай көп айтса, сиз дагы көп айтыңыз. Эч кандай пайгамбарлардан, же олиялардан, эшен кожолордон, дервиштерден эмес, жалгыз Аллах Тааламдан сураңыз. Пайгамбар сурангандай кылып. Биз кандай Аллахка сыйынып 5 намазды окуп Аллахтан суранып атабыз, ошондой эле дуаны дагы Аллах Тааламдан сураңыз. Канча деген адамдар жер бетинде Иса алейхиссаламга сыйынып өтүп кетти буга чейин да. Дагы да жүрүшөт ушундай адамдар. Аллах Таала Майда сүрөсүнүн 116-аятында айтат: "А анта култа лин-наси иттахидуни ва уммия илахайни мин дунилlah." Эй Иса, Аллах Таала айтып атат: "Сен айттыңбы адамдарга мени жана апамды экөөбүздү кудай кылып алла" деп. Дегенде Иса алейхиссалам жооп берет кыяматка. Эмне дейт? "Каля субханак, о Аллахым, сен арусуң. Ма якуну ли ан акула ма лайса ли бихак." Мендеги жок нерсени кантип мен мынтип айтамын дегенде. Иса алейхиссаламдын же башка бир пайгамбардын эч бирине Аллах Таала мындай мүмкүнчүлүктү берген эмес. Ага сыйынууга же бир ал бир жардам берет, мындай тиин шапаат кылса дагы ал Аллахтын уруксаты менен берет. Шапаат кылынга турган нерсеге да Аллах Таала ыраазы болуш керек. Пайгамбарларда андай мүмкүнчүлүк жок, Аллах Таала уруксат бербесе. Эгер мен айткан болсом, Аллах Таалам сен билесиң, мен өзүмдөгүнү эмне кантып турганын жан дүйнөмдө бүт сезип сен билесиң Аллахтын атат. Мен билбеймин. Сен чындыгында гайыптарды билүүсүң деп Аллах Тааламды мактап, аргулап айтып аткан. Мен тек гана сен буйруган нерселерди эле айткам адамдарга дейт. Эмне деп буйрудум? Ани абудуллаха, жалгыз Аллахка гана сыйынгыла, робби ва роббакум, ал менин роббим жана силердин роббиңер деп. Фатиха сүрөсүндө деле карасаңыз, ихдинас сиротал мустаким деп ар бир парс эмес, ар бир сүннөт, нафил болуу, ар бир рекетте айтылат.
дуа кылат. Ихдинас сиротал мустаким. Аллахым мени түз жолго хидаят кыла көргүн дейт. Сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддалин. Ушулардын жолуна сен ыраазы болуп берген жолго, сен ачуулангандардын жолуна эмес, билип туруп адашкан, амал кылбай койгон. Же болбосо билбей адашкандардын, илимге кайдыгер болуп, жүз бургандардын жолуна салба деп атат. Хидаятты көп сураныш керек дегенге далалат кылат. Эч убакта хидаятты суранууда тил чарчабасын. Акылыңа таянба, жашооңо, тажрыйбаңа таянба. Канча деген акылдуулар, мен деген илимпостор, жөнөкөй элементарный нерсени алыс болуп жүрбөйбү. Мына хидаятты ошондо сезесиз. Улуу нерсе экен. Өзүңө таянганда адам кантип куруп жок болуп кетери. Ошон үчүн алымдар айтат, адам баласы хидаятка ар бир күнүндө эмес, ар бир намазында эмес, ар бир көз ирмеминде муктаж дейт. Керек болсо тамакка караганда, суусундукка караганда көбүрөөк муктаж деген хидаят. Эми суроо келет, биз жалгыз Аллах Тааланы таанып билбедикпи? Ал жиберген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчибедикпи? Ал түшүргөн китепке иман келтирип окуп атпайбы? Бул хидаят болбогондо эмне хидаят? Эми дагы эле кайра кайталап хидаят эмнеге сурана беребиз деген суроо да келиши мүмкүн. Себеби адам хидаятты билгенден кийин ошол жерде туруктуу болуп калып калбайт. Канча адамдар билгенден кийин адашып кетти, мына жөөттөр. Же болбосо ал хидаятты билгенден кийин туруктуу болбой да калышы мүмкүн адам. Бүгүн намаз бар, эртең намаз жок. Бүгүн жакшы адам, эртең жаман адам. Жакшылык келгенде жакшылыкты туруктуу кылып адамдын толку боюна, жүрөгүнө, денесине сиңип кала тургандай кылып, ушул үчүн адам өмүр бою суранат. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө эрте менен, эй тирүү зат, эй ааламдардын бардыгы сага муктаж болуп турган, сен ушуларды кармап турган зат, мени көз ирмемчилик дагы өзүмө таяндыра көрбөгөн деген. Көз ирмемди билесизби? Көз жумуп ачкан учуру да. Ошондой деңгээлде суранган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анда бул нерсе менен маани келип чыгат. Хидаятты билсе дагы эки нерсе үчүн биз суранат экенбиз. Ал хидаятта, жакшылыкта туруктуу болуп калыш үчүн жана ал жолдон тайып кетпеш үчүн. Ал эми Аллахын амаллаху алейхи минен набийин ва сиддикин деп келгени түз жолдо жүргөндөр булар деп бизге үлгү тутуп көргөзүп берген адамдар, Аллах Таалам айткан пайгамбарлар, чынчылдар, шухадалар жана түз жолдо жүргөндөр деген. Ушул илимди билүү менен, хидаятты сурануу менен ушулардын жолун жолдойбуз. Ушул жолдо бекем болобуз. Канча деген адамдар ибадат кылып келип жашоосунун жарымында динден чыгып бузулуп кеткен. Айрыкча азыркы күндө фитна заман, бузуку заман, аябай азгырыктар көп. Адамды бузуп кетүүчү жолдор аябай көп. Ушул кезде биз көп муктажбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан көргөзүп берген жолдомолорун бекем карманып, үйрөткөн дуаларын жаттап, ошону үйрөнүп дайыма айтып жүрүүгө. Билдим, болду, мен түшүндүм деген ал нерсеге таянбаңыз. Себебин аткарабыз, жүрөктү Аллах Тааламга байлап, көп суранабыз. Анан такыбалыкта дагы айта турган нерсе, такыбалыкта дагы эң чоң осуяттардан. Куранда башынан аягына чейин такыбалыкка үндөгөн аяттар аябай көп. Мурункулардын дагы, кийинкилерге дагы осуят кылган нерсе Аллах Тааламдын осуяты. Осуят дегенди билесиз, өтө зарыл нерсе. Акыркы кебиң айтып кал дегенде, ошону осуят дейт. Ниса сүрөсүнүн 131-аятында дагы Аллах Таалам وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Биз осуят кылдык мурунку китеп берилгендерге, силерге чейинкилерге. Жана силерге биз осуят кылабыз, Аллахтан корккула, таква болгула деп осуят кылабыз дейт. Таква болбосо пайда бербейт. Хидаятты жөн эле маалымат болуп калат. Таквалык менен хидаятын сактап калат. Илимин сактап калат. Сооп амалларын сактап калат. Толк ибн Хабиб деген улуу алымдан ошол заманда фитна ызычуу болуп сураганда, кантип жеңебиз бул баледен, кантип арылабыз дегенде, таквалык менен жеңесиңер, таквалык менен арыласыңар деген. Таквалык эмне дегенде, Аллахым ушундай бир чырайлуу, сонун бир түшүнүк берген. Сен бир амал кыласың, Аллахка баш ийип, бирок ал амалың Аллахтан келген бир көрсөтмө болсун дейт. Көрсөтмө болсун деген далилдин негизинде амал кыл деген сөз. Аля нур, Куран нур, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү нур. Ушул нурдун негизинде Аллахка баш ийип амал кылгын деген. Бирок ошол амалыңда Аллахтан сооп үмүт кылгын деген. Мына ушул таквалык деп атат. Ошондой эле бир нерсени арам деп же ошону күнөө деп таштай турган болсоң, ал дагы Аллахтан келген нур менен болсун дейт. Өзүң эле билбей эле бир нерсени арам дей бербе. Билбей эле бул туура эмес болбойт дей бербе. Ал дагы аля нур миналлах, Аллахтан келген нур менен туура эмес болсун. Же арам деп айтылсын. Бул деген сөз Куран сүннөттүн негизинде бил ал нерсенин күнөө экенин.
арам экенин, болбойт экенин, өзүң түшүнүңдө эле болбойт деп албады болот. Жана ошол нерсени таштоодо Аллахтын азабынан корк дейт. Мына ошондо ал таквалык болот. Кээ бир адам мисалы аракты ташташы мүмкүн, ал бир Аллахтан корккондугунан эмес, жөн эле бир арак деген зыян экен деп таштап коюш мүмкүн. Акыреттеги болгон азаптан коркуп, Аллах таалам тыйган экен деп таштабайт, жөн эле ден соолугун сакташ үчүн таштап коюш мүмкүн. Бул жерде да айтпады, бир амалды кыл, Аллахтан сооп үмүт кылып кылсаң ошону таква деп. Кээ бир адам орозо тутуш мүмкүн, бул диета экен, ден соолукту кармайт экен, пайдалуу экен деп тутуш мүмкүн, бирок бул аля нуру миналла, Аллахтан келген нур менен болгон жок кылган амал. Ушул эки сөзгө батырган. Кыскасы, жакшылык амал кылсаңыз дагы, ошол дүйнөңүзгө пайда берсе дагы, сиз аны көздөңүз. Ошол кылган амалыңызды акыретте сооп алайын десеңиз, ошондо амал туура болот. Бакара сүрөсү эң узун сүрөдө 21-чи аятында Аллах таалам айтат: "Я юханнас, о адамдар, Роббиңерге сыйынгыла. Аллади халакакум валладина мин кабликум." Силерди жана силерге чейинкилерди жаратты. Силер Аллахтан таква болуп коркосуңарбы? Таква болосуңарбы деп. Таква дегенде туугандар ушуну элестетип жүрүңүздөр дайыма. Кудайдын буйругун аткаруу, ошол аткаруу менен Аллахтан сооп үмүт кылуу, Аллах тыйгандан тыйылуу, ал тыйылуудан Аллахтын азабынан коркуу, Аллахтан коркуп тыйылуу, башка бир кызыкчылыктарды негиз кылып коркуу эмес. Бул токтолуп кетиш нерсе гына, токчулук дегенде. Шейх Ислам ибн Таймия айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дубада токтукту кабарлап кетти. Бул бир нечеден хадистерде келген. Адамдардын колунан үмүт кылбай, Аллах тааламдан гана үмүт кыла турган болсо, Аллах таала мага берет деген. Ал эми кимде ким адамдардан үмүт кыла турган болсо, аны ошо ачык кое турушан адамдар. Кайырчыдай болуп жүрөгүндө ток келбей, дайыма адамдардан үмүт кылып өтөт жашоосунда. Кээ бир хадистерде келет, адам ушинтип адамдардын колунан үмүт кылып суранып өтүп кетсе, Аллахтын алдына келгенде бетинде эти жок болуп келет деп келген. Аллах сактасын. Момундун шарапаты түнкү намазында, ал эми күндүз адамдардын колунан үмүт кылбагандыгында деп келет. Кээ бир адамдарда колунда болсо деле, ошо көбөйтүш үчүн ашыкча бирөөлөрдүн колундагы байлыкка көз артып, алардан акча сурап, үстүнө эле карызга батып, ошондой адат болуп калат, Аллах сактасын. Мындай адамдын колунда болсо дагы ал адам кедей болуп жүрө берет. Сүйүнчү дагы бир хадис туугандар. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сол хадистердин биринде айтат: "Кимде ким адамдардан акчаны сурабай, адамдардын колунан эч нерсе үмүт кылбай өтсө" дейт, Аллах тааламдын алдына келгенде жүзү толук айдай болуп келет дейт. Аллах таалам Куранда да мактаган ушундай адамдарды. Яхсабухумул жахилу агния минат тааффуф. Кээ бир адамдар бар, колунда жок болсо да колунда бардай жүрөт. Эмнеге? Себеби ал адамдардан сурабагандыктан аны адамдар ойлойт, бай экен деп ойлойт. Бакара сүрөсүндө дагы айтып атат. Аны адамдар, билбегендер бай деп ойлойт дейт. Эмнеге? Ал адам сук эмес, көз артпайт, бирөөлөрдөн мындай үмүт кылып сурай бербейт дейт. Ошондой адамдарды да Аллах таалам Куранда мактаган. Бай дегенде колунда бай эмес, ал жүрөгүндө токтук бар, керендик бар. Адамдардын колунан үмүт кыла бербейт. Өзүндөгү нерсеге канет кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: "Лейсал гина ан кафратил арат ва иннамал гина гинан нафс." Чындыгында байлык бул көп нерсенин келип калгандыгынан эмес, чыныгы байлык бул нафсинин байлыгы деген. Нафсидеги канеттүүлүк. Кимде ким бирөөлөр акча берип калды же сиз үмүт кылбасаңыз деле белек келип калды, эмне кылам десе, муну ала бересиз. Себеби сиз ал нерсени суранган жоксуз. Өзү берип ушундай кыла турган болсо, сиз ала бересиз. Умар ибн Хаттабтан келет, жана бир нече хадистерде келген. Ма атака хадал мал ва анта гойру саил вала мушриф фахутху деп. Эгерде сага бир акча келип калса, аны сен суранбасаң, жана ошону үмүт кылбасаң, кээ бирлери бар, намек кыла берет. Анан ал адам көрүп туруп, "Ай кой, ушуну суранаткан турбай" деп саатын берип коет. Кийимин мактаса кийим берип коет. Ушундай да суроон жолдору бар. Ал эми адам каниет кылып өзүндөгү нерсеге ыраазы болуп жүрсө, мындай адамга Аллах таалам ийгилик берет, жүрөгүнө тынчтык, токтук берет. Каниетсиз ар кимге көз салып, бирөөлөрдүн колундагы байлыкка көз артып, жүрөгүндө токтук жок, тынчтык жок, нафсизда сук болот. Ошентип ибадатында даамын тата албай кыйналып өтөт, Аллах сактасын. Кимде ким өзүндөгү нерсеге каниет кылса, Аллах таала мага ашырып берет. Өзүндөгү нерсеге каниет кылбаган адамга Аллах таала ашырып бербейт, балким аны жүрөгүн кедей кылып коет. Бейиште дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүрөттөгөндө бир нече адамдар сүрөттөгөн, ушу бейиш адамдары деп. Ошонун бири кедей болсо деле ал мутааффиф деген. Мутааффиф деген кедей болсо дагы
кайырчылап ар бир адамдан сурап жүрбөйт деген. Өзүндөгү нерсеге каниет кылып эмгегин кылат. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуанын эң аягында бул гына, токчулук бер Аллахым, мага байлык бер, бирөөнүн мени үмүт кылдырба деп атат. Бирөөгө барып мени сураттырба деп атат. Бирөөгө барып мени кор кылба деп атат. Канча деген хадистердеги өзүңөрдү кор тутуп карсы албагыла, бирөөлөргө муктаж кылып өзүңөрдү кор кылбагыла деген хадистер көп келген. Канча деген адамдар ошол суктуктун айынан, напсиси тойбогондугун айынан адамдарга кор болуп, ар кимдин эшигин каккылыктап, Алла сактасын, ошентип жүргөндөр да бар. Мына ушул дуаны жаттап алайлы.